Бірте сындырып өтіп келді. Азизжан Мансиров Баткеннин Бозадыр айылындагы Ширеч насостук станциясында иштейт. Станция Өзбекстандын Шархават айылында жайгашкан. Ал күн сайын коңшу өлкөнүн аймагына каттоого мажбур. 2 күн мурун Азизжан дагы 2 кесиптеши менен чогуу күндөгүдөй өз иши менен алек болуп жатышкан. Түшкү саат 2 чамасында кокусунан Өзбекстандын 4 жараны бастырып келип, кыргызстандык жумушчулардан чыгып кетүүнү талап кылган. Ортодо жаңжал чыгып, Мансировдун башына таш тийген. Ошо эле замат милициялар алып келди, алдыма алып келди бирөөнү. Алып келип кечирим сура деди. Мен айттым, мен сени кечирбейм да, сени тиктебейм да деп өзбек милициялар алып келди. Биздин органдан полный барды, алардыкы ям келди да, чек аралары ям келди, бардыгы да келди. Жакшы азыр өкөлдөрү берип ататтар. Кыргызстандык жумушчуларды сабаган Өзбекстандын 4 жаранына кылмыш иши козголот. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн Сок райондук прокуратурасынын өкүлдөрү Бозадыр айылында өткөн 2 тараптуу жолугушууда билдирди. Биздин жаранын башыга таш менен неме кылган жаран кармалып суракка алынып атат экен. Ошол боюнча ошого катуу чара көргүлө, эгерде көрбөй муну тим эле коюп койсок, бул чыр-чатак токтобой калышы мүмкүн деген неме коюлду. Алар дагы мойнуга алышып туруп, болду биз чара көрөбүз деди. Өзбекстандын жарандарын жоопко тартуу менен эле чектелүү бозадырлыктарды канааттандырбайт. Алар мындай окуялар дагы кайталанаарын айтып, стратегиялык чечим кабыл алууну талап кылууда. Алардын пикиринде Кадамжайдын Бирлик айылындагы чечме постун жаап салуу керек. Анткени Сок районундагылар Өзбекстанга чечме аркылуу катташып, Бозадыр айылына көз карандысыз. Эгерде суу башы айыл өкмөтү аркылуу Баткен менен каттаса, анда бозадырлыктарда эле жолго көз каранды болуп калышат. Кадамжай менен каттайттар. Биздин айылдын 3 арыгы суу башы айыл өкмөтүнүн 3 арыгы. Ошолордун территориясынан келет. Ошолордон арткан сууду биз ичебиз. Артпаса суу келбейт бизге. Мына кургап жатат көрүп атасыңар. Сокту. Бозадыр менен Баткен менен каттаса деген элдин азыр катуу талабы. Себеби эртең ушу Баткен менен каттатып койсо, бизге жаңга окшогон өнөрлөрүн кыла албайт да булар. Чечме өткөрмө бекетин жабуу мамлекеттер аралык маселе болгондуктан көйгөйдү башка жол менен чечүүнү 2 тарап сүйлөшүштү. Өзбекстандын Сок районундагы Ширеч насостук станциясын Кыргызстандын Согмент айылындагы Өзбекстандын суу насостук станциясына алмаштыруу жага каралды. Бул алмашуу жолу 2 тарапка тең оң жыйынтык берет дешет бийликтегилер. Маселенин ушундай чечилишине эл каршы болгон жок. Ошол делимитация демаркация комиссиясы да ошол жерде өткөндө полевой осмотрга келип кеткендер, жайында көрүп, биздин Согмент айылында ошолордун дагы насостуу немелери бар. Ошолду алмаштырып, жолдор менен уже предварительно мындай алдын алып чызылып неме кылган, бирок бекилип калчу. Кыргызстан Өзбекстан чек арасы 1350 чакырым болсо, анын 85% аныкталган. Такталбаган 15%на Баткендин суу башы жана Кыштыт айыл өкмөттөрү кирет. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району.